Текебаев менен Жапаровду колдоо митингине Орусиянын бардык шаарларынан мигранттар учуп келишет. Уюштуруучулардын бири нааразычылык акциясы белгисиз мөөнөткө чейин болоорун билдирди. Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун тарапташтары аларды актамайынча тынчтык митингине чыга беришет. Бул туурасында Мекенчил партиясынын тең төрагасы Мелис Аспеков билдирди. Биз белгисиз мөөнөткө чейин митинг өткөрөлү деп жатабыз, деди Аспеков. Эгерде аларды актабаса, анда биздин эки партия оппозициялык блок түзөт. Биздин чыдамыбыз кетти. Ошол күнү Орусиянын бардык шаарларынан мигранттар учуп келишет. Аспековдун маалыматы боюнча Жапаровго каршы көрсөтмө берген кээ бир адамдарга УКМК басым кылган. Андан сырткары, ал саясий камактагылардын бошотулушу президент Сооронбай Жээнбековдун өзүнүн кызыкчылыгы үчүн дейт. Азыр Сооронбай Жээнбековдун саясий абалына мышык ыйлайт деп эсептейт активист. Жакын арада Бабанов учуп келем деп жатат. Атамбаев болсо оппозицияга кирди. Ага жаңы душмандын эмне кереги бар? Көптөгөн саясий камактагыларды быйыл абактан бошотту. Бирок электораты көп, күчтүү инсандарды бошотпой жатат. Бийлик алардан коркуп жатат. Айтылган тынчтык митинги быйыл Чын Курандын 23-үндө болот. Аны уюштуруучулар Ата Мекен жана Мекенчил партиялары. Нааразычылык акциясын уюштургандардын айтымында 6000 киши катышканы жатат. Маалымат булагы Вести KG сайты. Депутат Кайыпкулов: Мелис Мырзахматов мени менен бул теманы талкуулаган эмес. КСДП Атамбаевдин тушунда бийлик Оштун экс-мэринен актоочу өкүм чыгарууга 5,5 миллион сурагандыгы тууралуу маалыматка комментарий берген жок. Издөө жарыяланган Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматов Кыргызстанга кайтып келгени жатат. Бул тууралуу Вести KG сайтына анын тарапташы Жогорку кеңештин депутаты Искендер Кайыпкулов билдирди. Албетте анын кайтып келүүгө ниети бар, бирок анын ишин жогорку сот карай элек деп белгиледи ал. Азыр жактоочу иштеп жатат. Ошону менен бирге депутат Мырзахматовдун Жакында Жаңы Ордо гезитине берген билдирүүсүнө комментарий берди. Анда Алмазбек Атамбаевдин бийлиги андан актоочу өкүм чыгаруу үчүн $5,5 миллион сурагандыгы айтылган. Мен жеке өзүм бул тууралуу билбейм. Мени менен бул теманы талкуулаган эмес деп түшүндүрдү Кайыпкулов. Мындай нерселер жекеме-жеке гана башка адамдардын катышуусуз өтөт. КСДП ал арада Качкын шаар башчынын сөзүнө төмөнкүчө комментарий берди. Кайсы атка минер тууралуу кеп болуп жаткандыгы белгисиз, деди КСДП маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева. Алмазбек Шаршеновичтин тушунда иштеген адамдар азыр жок. Биз Мырзахматовдун сөзүндө ким тууралуу кеп болуп жаткандыгын билбей туруп комментарий бере албайбыз, дейт ал. Маалымат булагы Вести KG сайты. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязовго кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Айтымында 2019-жылы 20 мартта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына 2010-жылдын 6-7 апрелинде каза тапкандардын жана жабыркагандардын үй бүлөсүн социалдык жактан коргоо боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасын кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча жаран кайрылган. Фарид Ниязов жана башка комиссия мүчөлөрү 2017-жылы кызмат абалынан пайдаланып, врачтардын Сочиге апрель окуяларында жабыркаган адамдардын дарыланышы керектиги тууралуу көрсөтмөсүнө карабастан дарылатпай, Саламаттык сактоо министрлигинин эсебине которулган дарылоо үчүн делген 200 000 сомду кайтарып алышкан. Бул арыз Ички иштер министрлигинде 2019-жылдын 20 мартында катталган жана материалдар Баш прокуратурага жиберилген. 2019-жылдын 20 мартында Баш прокуратура ал жарандын арызын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган. Ага Кылмыш жаза кодексинин 320 беренесинин 4-бөлүгү кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча айып коюлууда. 2019-жылдын 20 мартында Баш прокуратура Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сотко чейинки иликтөө жүргүзүү жана юридикалык баа берүү үчүн бул кылмыш ишин өткөрүп берген. Бүгүн 29 мартта социалдык түйүндөрдө президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовго кылмыш жаза кодексинин 320 беренесинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголгону тууралуу маалымат чыкты. КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева билдиргендей, бул боюнча расмий түрдө эч кандай билдирүүлөр келген жок. Фарид Ниязов суракка дагы чакырылган жок. Бирок бизге 1-2 күн мурда Өздүк булактардан апрель окуясынан жабыр тарткан бир адамды Фарид
Ниязовдун атына арыз жазганга мажбурлап жатканы боюнча маалымат жеткен. Бул боюнча учурда Фарид Ниязов билдирүү даярдап жатат дейт ал. Ал эми Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Ниязовго кылмыш иши козголгон козголбогону тууралуу маалымат такталып жатканын билдирди. Путинге нааразы болгон үй бүлө АКШга кетиш үчүн акцияга чыкты беле. Путинге каршы пикетке чыгып, 2 айга камакка алынган жубайлардын үйүн тинтүү учурунда ар кандай валютага таандык көп суммадагы акча каражаты жана аңчылык мылтыгы табылган. Бул тууралуу Света Салимова аттуу Facebook колдонуучусу жарыялады. Андагы маалыматта Нурлан Карымшаков менен жубайы Гүлзина Имаева жакында АКШ өлкөсүнө чыгып кетүү максатында Мексикага барып келишкен. Бирок ал ойлору ишке ашпай калган. Мындай маалымат алардын паспорттарынан табылган. Бул жубайларды Кыргыздын айрым жарандык активисттери коргоого алган посттору тараган эле. Маалымат булагы элдик медиа. Бишкектеги эмерек цехинен чыккан өрт өчүрүлдү. Өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоо менен 4 сааттан ашык алышты. Эмерек цехинен чыккан өрт толугу менен саат 23:25 өчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Матросов номер 1 дарегиндеги эмерек цехи күйүп жаткандыгы тууралуу маалымат өрт өчүрүү кызматына 18:55 түшкөн. Жеринде өрт өчүрүүчү 4 унаа иштеди. Окуянын себеби такталып жатат. Маалымат булагы Спутник KG.